кескилей беришти да. Жыйынтыгы жок эле кескилей беришти. Мен аябай эле өкүнгөнүм, неге биздин Кыргызстанда медицина өнүккөн эмес, анан анысы аз келгенсип биз жасай албайбыз деп айтып эле койбостон жасайбыз деп туруп кескилей беришет. Ошонусу аябай өкүндүрөт да меничи. Канча азап, канча операциялар, канча жан кыйноо болду да бул жердечи. Бул жерде канча болуп калды жашаганыңыздарга? Бир жыл болуп калды. Бир жыл жашай эле ушинтип көчүп эмете беребиз. Буяка канча төлөйсүздөр айына? Буяка 6000. 6000. Жерлерине кадимкидей эле түшүндүрөсүң да, мен бутум ооруйт эле, тура албайт элем десең, тура албай кал дегендер да болот да, ушундай кыйын чындыгында. Мен сени сүйөм, мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм, кете албай жүрөм. Ассаламу алейкум туугандар, сиздер менен Сов сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонун кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Аял киши менен кошулганда турбай атса, ошону көбүрөөк кармап берип тургузуп бере турган дарылары бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар. Протеин, амино, БЦА дегендей. Заряд лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биз сиздин мыйзамдуу миграцияңыз үчүн Казакстанга кирди чыкты кылабыз. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз азыр Алиман эженин жанында турабыз. Бул эже буга чейин ошол коомчулуктан жардам сурап, ошол ден соолугу үчүн чыгып жатканы маалым. Алиман эжени буга чейин ошол өзүнүн чыгармачылыгы менен дагы коомчулуктун калың катмары тааныйт. Ошо кенен маалымат дагы берет, өзү тууралуу ошол эле убакта жараткандын берип аткан сыноосу боюнча дагы айтат. Амансызбы? Ошол өзүңүз тууралуу эле айта бересиз, канчанчы жылы кайсыл жерде төрөлгөнсүз, анан ошол сиздин ооруңуз, эми дарт деп коеюн, дартыңыз туубасабы? Мен Өзгөн районуна караштуу Кароол айылында 1994-жылы төрөлгөм. Төрөлгөндөн эле бул менин оорум ошол төрөлгөндөн эле мындай эмелердин катачылыгы болгондо, дарыгерлердин баягы бала буту менен төрөлгөндө мындай тартып чыгарып ийет да, ошол бойдон айтпай калып же билбей калышкан, ошентип кийинчерээк көрсөтүп дарыгерлерге көрсөтүп эметкенмин, бирок болбой мындай 6 жашка чейин мен баса албайт болчумун да. Анан ошол себеп өзүмдүн теңдүү балдар кыздар менен эмес, өзүмдөн 3 жаш кичүүлөр менен мектепке бардым, кеч бардым мектепке дагы. Ошондой болду. Ошол мектепти толук окуп жогорку билимиңиз кандай болду? Анан ошол дартты кеч билдим деп атпайсызбы? Баягы дарыгерлердин катачылыгынан, шалакылыгынан деп айтсак болот. Анан ошо мектепти ошо дартыңыз качан билинип калды? Ошол кийинчерээк бул мындай менин чоң энемдер баягы эскиче түшүнүк болуп, жөн эле кой, атасы кеч баскан, бул деле басып кетет да деп ошентип көрсөтпөй койган. Көрсөтөйүн деген убакта каражат жок болуп, апам өзү жалгыз бой чоңойткон да биздичи. Атам менен кичинекей кезибизден ажырашып кетип, анан өзү жалгыз чоңойткон. Тамак ашыбызга апамдын тапканы ушул тамак ашыбызга эле кетчү да. Менин ден соолугум көрсөткөнгө каражат болгон эмес. Анан ошол университетке
11 классты бүтүрдүм ал жактан. 5 класстан баштап барып 11 классты бүтүрүп анан Ошко келип университетке тапшырып музыкалык окуу жайды аяктап ушул жылдар аралыгында дагы мектеп убагында дагы анан студент убагында дагы операциялар жасалды да менин буттарыма 4 жолу жасалды. Бирок эң эле өкүнүчтүүсү мындай кескилей беришти да. Жыйынтыгы жок эле кескилей беришти. Мен аябай эле өкүнгөнүм эмнеге биздин Кыргызстанда медицина өнүккөн эмес, анан анысы аз келгенсип биз жасай албайбыз деп айтып эле койбостон жасайбыз деп туруп кескилей беришет. Ошонусу аябай өкүндүрөт да меничи. Канча азап, канча операциялар, канча жан кыйноо болду да бул жердечи. Ошол 4 жолку операцияңыз кайсы Кыргызстандын кайсыл жерлеринде? Ошто, Бишкекте да жасалды. Азыр эми ошол сизге коюлган диагноз кандай? Мен диагнозумду ДЦП деп коюшкан, детский церебральный паралич депчи. Бирок бул деген ДЦП деген детский церебральный паралич бул деген тубаса болот экен да, менде врачебный ошибка болуп атат да. Ошол себеп бул чет жакка барганда ошол жактан дагы диагнозум аныкталат окшойт деп ойлоп атам. Азыр эми так өзүңүз канча бир туугансыз, анан кийин айтып атпайсызбы 4 жолку операция, 4 жолку наркоз деле мындай адамга жеңил эмес да, адам баласыначы. Ошол айтсаңыз, өзүңүз канча бир туугансыз, анан кийин буга чейин ушул кайрымдуулук концерттер дагы болуп жүрдү. Канча ошол чет өлкөдөн дарыланууга, операцияга канча каражат кетет, канчасы чогулду, коомчулукка ошол кайрылсаңыз болот. Биз үй бүлөдө 2 кызбыз. Эжем бар, эжем жакшынакай эле, ден соолугу жайында. Байматов деген биздин агабыз бар, ошол көп эле оорулууларды кайрымдуулук жасап, жардам кылып, ошол Индияга көп жиберип, ушундай иш менен алектенип экен да. Анан ал кишиге да кайрылып, ошол Индияга жибердик да биз Юрфанын баягы диагноз кагаздарды, МРТ бүт баарын жиберип ошентик. Анан алар гарантия беришти да, 90% гарантия менен операция жолу менен айыктырабыз, келгенде дагы башкадан 0 баштап текшеребиз депчи. Анан кийин операциянын өзүнүн эле суммасы $10,000 турат деп айтты. Андан сырткары билеттер ал жакта 1,5-2 айга жакын врачтардын көзөмөлүндө болот экенбиз. Ошол менен $15,000 жакын каражат жыйнап кетишибиз керек болот экен да бул жактан. Учурда болсом азыр $5-6,000 чогулуп калды. Кантип алар операция кылып түздөйбү же кандай жыйынтык күтүп атасыз? Ошол Кудай буйруса ушу чет өлкөдөгү операцияңыздан алар кандай гарантия деп атпайбы, кепилдик эмнесине кепилдик берип атат да? Менде азыр сколиоздун легкий эмеси да бар да, түрү да бар да, мындай. Азыр мындай караганда билинбейт, бирок басканда билинет да, мындай бир аз ири да, ушундай сколиоздун түрү да бар. Анан кийин бутум азыр кыска да, бир бутум канча миллиметр, сантиметр бир кыска да. Анан мындай деп айтты, примерно эле айтты да, бул жака келгенде бардык биздин аппараттарга түшөсүңөр, анан кийин белгилүү болот. Примерно айтканда мындай сөөктөрдү коррекциялайбыз, кыска жерин узартабыз, ушундай сложный эле операция болот деп ушинтип айтышты. Келечек чыгармачылыгыңыз боюнча айтсаңыз, Мен ошол окуу жайды мектепти аяктагандан кийин эле ойлонбой туруп эле музыкалык окуу жайга тапшырдым. Кичинекейимден эле ырга жакын болгом. Анан алдыдагы максатым кайра эле ошол чыгармачылык чөйрөдө өз ордумду тапкым келет. Буйруса ар бир адамга ар кандай жөндөм берет экен да. Мисалы мени айтат да, кыз кишилерге, айым кишилерге ылайыктуу эле кесип тандабайсыңбы депчи. Анан ошону тандайын деп барып швейный цехтерге барып иштеп көрдүм. Анан кийин көп эле жумуштарды жасап көрдүм да, бирок ден соолугума да туура келбеди, өзүм да кызыкпадым. Анан бул мен сүйгөн, менин жүрөгүм каалаган кесип ушул чыгармачылык экенин дагы мындай дагы бир жолу ынандым да. Ошол буйруса
элге кызмат кылып, жакшылыктарда гана кызмат кылып жүргөндү насип этсин деп тилейт элем. 6 саны аман болсун же ден соолугуң болсун деген канчалык мындай адам үчүн маанилүү да. 6 саны аман болсун деген. Ошол эле убакта ошо сиз ушу жашоодо мындай баалаганыңыз, анан арманыңыз эмне? Мен мындай болгула, тигиндей болгула деп биздин азыркы муундарга, менден кийинки поколенияларга мындай акыл айтканга андай деле деңгээлим жетпейт деп ойлойм, бирок айтат элем, ден соолук баарына маанилүү деп айтат элем да. Ден соолугуңарды маани берип карагыла калган баардык нерсени өзүбүз колубуз менен эле жасап алат экенбиз деп айтат элем да. Анан буга чейинки жашоомдо мен деле налып жүрчүмүн. Анан налбаганга үйрөндүм, аракетчил болгонго, күчтүү болгонго үйрөндүм. Баягы пенсионный кагазым бар, ал жерде деген жумушка орношконго мүмкүн эмес деп жазылган да. Мен өжөрлөнүп, мондай көктүгүмө салып, мен иштейм деп барып аябай эметсем деле ден соолугум жол бербейт да. Аябай көп жумуштарга барып иштеп көрдүм да, маркеттерге барып кассаларга отуруп иштеп көрдүм. Ал жерде да 1 айга жетпей уже буттарым мындай отказ берет да, баспай кулатып отказ берет. Дагы каяка ушул цехтерде, швейный цехтерге отуруп эле иштейм го, мен иштей алам деп барып, мен деле акча табайынчы деп барып иштеп көрдүм, бирок ал жакка дагы ден соолугум жол бербейт да. Аябай көп мындай салон сферасында дагы тырмак эле жасап көрөйүнчү, отуруп эле иштейм го деп ал жакка барып иштедим, ага дагы болбойт да. Ушундай бир эмне иш баштасам эле жок, до конца бара албайм да ушул ден соолугумдун айынан. Ошол. Азыр ушул бул жерде квартирада турасыз, батир төлөп. Ооба. Азыр ушуну жумуш немес жок. Жумуш кыласызбы же? Биз айта берейинби? Айта бериңиз. Мен мындай гос жумушта иштебейм, бирок биздин мындай эме бар да. Биздин организатор өзү көз азиз адам, аябай жакшы байке. Ушундай жалаң мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу кыздарды, балдарды жыйнап алып мектептерге концерт коюп, ушундай гастролдоп, өзү дагы акча табат, бизге дагы акча төлөп берет да. Азырынча ошол иш менен мындай акча таап атам да, бир аз өзүмүн ошол операцияма деп акча чогултуп атам. Апамдын иштеген акчасы болсо бул жактагы квартплатага, тамак ашка, ушул нерселерге кетет да. Өзүмө акча жыйнап аткан азыр, операциям үчүн акча жыйнап аткан азыр жалгыз болуп атам да. Көп кабаттуу үйдөн, тепкичтен түшүп чыгыш канчалык мындай түшүк да? Өзү дагы 4-жда жашайсызбы? Ооба, 4-этажда жашайбыз. Кээде жеңил, кээде ушунчалык кыйын болуп калат. Ушундай лестницалардан түшкөндө, анан коомдук транспорттордо аябай кыйын болот да. Мындай баягы коомдук транспортторго түшкөндө улуу кишилерге орун бошотпойсуңбу деп аябай катуу урушуп койгон эжелер болот. Анан туруп бассаңыз аяйт. Ооба, турганда анан билбей калыптырмын. Кээрлерине кадимкидей эле түшүндүрөсүң да, мен туморуйт эле тура албайт элем десең, тура албай кал дегендер да болот да, ушундай кыйын чындыгында. Жаш көрүнгөнүм билбейм, анын себебин өзүм деле билбейм. Мен апам деле жаш көрүнөт. Ошондон болуш керек балким. Анан буюрса бардык эле кыздын кыялы ошол турмуш жолуна аттанып, жеке жашоо баштап, бактылуу болоюн деген. Буюрса ушул операциянын соңкусу болсун, акыркысы болсун, анан буйруган турмушка чыгамга дейт. Бактылуу болуңуз. Бул жерде канча болуп калды жашаганыңыздарга? Буяка 1 жыл болуп калды. 1 жыл жашап эле ушинтип көчүп эмете беребиз. Буяка канча төлөйсүздөр айына? Буяка 6000. 6000. Апаңыз өзү пенсия албайт, иштейт. Анан баягы пенсия деле жашка келип калган. Пенсионуңуз канча жөлөк пулуңуз? 6600. Көтөрүлбөдү. Жол киребизге жетет, ар бери басканыбызга жетет да ошол. Немеңиз баягы чыгармачылыкты өтпөйсүзбү? Мындай бир институтту бүтүпсүз, жогорку билимдүү экенсиз, мындай бир мектепке барып иштегенге болобу? Мугалим болуп көрдүңүзбү же? 5-6 ай иштеп көргөм. Ага деле ден соолугум туура келбей, баягы балдар менен иштеген оор болду да.
лестницалардан түшүп чыкканда, кайра эле ошо лестницалардан түшүп чыкканда эми шокто балдар сүрүп келип тоголотуп ишет, анан мындан өткөнүм айып болуп калбайын деп анан аяктан да чыгып кеттим, коркунучу. Сүрөтүң гана көлдүн жээгин бойлогон, ар бир мүнөт мени сүйүп, мени ойлогон. Сүрөтүң гана толкун менен ойногон, күлкүң гана шыңгыр булак, сүйүп тойбогон, мен сүйүп тойбогон. Ошентип мен уктап ойгоном, мен сени сүйөм, мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм, кете албай жүрөм. Мен сени келет деп жүрөм, ыра көрбөй сени башкага, кыя албай сени башкага. Мен сени сагынып күтүп жүрөм. Рахмат.